المحافظ المنطقة هذه Өзүңүздөр көп болуп тургандай эле биз Жайыл районуна караштуу Кызыл Дыйкан айыл аймагында турабыз. Бул жерде жаңыдан гана курулуш иштери аяктап турган чагы. Тагыраагы 104 үй бүлөгө Ассафа фонду тарабынан атайын үйлөр курулуп берилип, анын ачкычы тапшыруу аземинин алдында турабыз. Шаарчанын жалпы аянты 21.000 чарчы метр. 3 бөлмөлүү 104 турак жайдын ичинде өзүнчө жуунуучу бөлмөсү, от жагуучу меш жана өзүнүн тосулган короосу бар. Бардык батирлер керектүү эмерек, кир жуугучу машина жана газ плитасы менен жабдылган. Бүгүн биздин Жайыл районунун Кызыл Дыйкан айыл аймагынын Петропавловкасында социалдык шаарча ачылып атат. Бул шаарчанын негизинен Ассафа фонду аркылуу биз ошо атайын 2,2 гектар жерди ажыратып, биздин Кызыл Дыйкан айыл аймагындагы ошо эле жалпы биздин районубуздагы жесир энелерге, ошо үй жок энелерге турак жай салууну макулдашып чечкенбиз. Мына март айында, ушул жылдын март айында башталган ушу шаарча мына бүгүнкү күндө бүтүп, ошо шаарчанын бүгүн ачып отурабыз да. Андан сырткары шаарчанын ичине тигүү цехи, ФАП, жаштардын руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсү үчүн мечит жана тосмолору бар футбол талаасы курулган. Бүгүн Чүй областындагы Жайыл районунун Кызыл Дыйкан айыл аймагында Петропавловка айылында самалык өтүп жатат. 100 үй бүлөгө Ассафа коомдук фондун тарабынан турак жай берилди. Ар бир берилген турак жайда бүт керектүү жагдайлар орношулуп берилди. Андан тышкары заманбап технологиялар менен тигүүчү цех, пекарнялар шарттар түзүлдү да. 3 бөлмөлүү үйгө ээ болгон Зарина Токтогулованын 5 баласы бар. Өзү экинчи топтогу майыптыгы бар экенине карабастан жеңил өнөр жай тармагында эмгектенип, батирде жашап келген. 7 ай мурун үй тууралуу угуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, талап кылынган документтерди чогултуп берген. Эми колуна үйүнүн ачкычын алып олтурган чагы. Анан ушундай угуп калдым, үй берилет экен дегенинен айыл өкмөтүнө барып документтерди тапшыргам. Где-то бир 6-7 айдын ичинде Кудайга шүгүр, азыр үйлүү болуп отурабыз. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Балдарым менен табыш кыйын эле болчу. Азыр Кудайга шүгүр, үйлүү болуп отурабыз ошол. Жолдошум менен ажырашып кеткем, жардам бербейт, алимент төлөбөйт. Ошо Кудайдын жардамы менен да багып аткан балдарымды. Ушул Ассафа фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым эки эселеп берген болсун аларга. Мага ким жардам берип аткан болсо, барына иштерине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ассафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан 2015 жылдан бери жалпы республиканын аймагында 991 турак жай курулуп пайдаланууга берилди. Жасаган иштерди колдоого алган бийлик өкүлдөрүнө коомдук бирикменин төрагасы ыраазычылык билдирди. Биринчиден ушул Кыргыз Республикасынын президентине терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай жакшы иштерди Кыргыз Республикасынын ичине жакшы иштерди биз кылганга уруксат берген үчүн. Анан бүгүнкү күндө бул шаарча боюнча айта кетсек, 6-7 ай мурун баштаганбыз. Бул шаарчанын ичинде 104 квартира бар, 104 жесир аялдарга ылайыкташылган. Ошондой эле ФАПтар бар, жана пекарня, супермаркет бар, жана мечити бар бул шаарчанын. Ошондой эле Кыргызстан республика ичинде кылган жумуштарыбызды айта кетсек, көптөгөн кайрымдуулук социальный объекттерди курдук. Азыркы учурда бирикме тарабынан курулуп жаткан ушундай эле дагы 2 социалдык шаарчанын курулуш иштери аягына чыгып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Нурзада Тынаалы кызы, Эсенбек Үсенов, Нурлан Кулыев, СТВ.